Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз жакын арада Казакстанга чыгып келүүнү ниет кылсаңыз, сизге тажрыйбалуу айдоочу Асылбек мырзаны сунуштайбыз. Биздин Аль Фортуналары кызмат кылат. Унабыз ыңгайлуу жана кенен жолдо кыйналбайсыз. Жолго чыгарда документти чорнойдон текшеребиз. Без пересадка өзүбүз алып кирип чыгабыз. Биздин дарек метро проспект Мира 39А. Биздин байланыш номер +7926 929 1820. Москвада батирлердин бирине жылан кирип келди. Москва шаарындагы батирлердин бирине бүгүн эртең менен жылан кирип келди. Бул тууралуу База Телеграм каналы жазды. Маалыматка ылайык, жылан жашоочулар ашканада отурганда сойлоп кирип келген. Аны көргөн жашоочулар башка бөлмөгө качып чыккан. Жылан сойлоп барып кер жуучу машинанын ичине кирип алган. Жылан кайдан келгени белгисиз. Кыяз бул бирөөнүн үйүндөгү жылан жана ал үй ээлеринен качып кеткен болушу мүмкүн. Учурда жашоочулар куткаруучуларды күтүп жатышат. Улак Супер KG. Аскердик кызмат өтөөнүн мөөнөтү узартылат. Садыр Жапаров мыйзамга кол койду. Президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын жарандарынын жалпыга бирдей аскердик милдети жөнүндө, аскердик жана альтернативдик кызматтар жөнүндө мыйзамга кол койду. Бул тууралуу президенттин администрациясынан кабарлашты. Ага ылайык аскердик келишимдин мөөнөтү 5-тен 10 жылга жана зарылчылык жаралган учурда аскердик кызмат өтөөнүн мөөнөтү 12-тен 14 айга чейин узартылат. Мыйзамда жогорку аскердик окуу жайларды аяктаган адамдардын контракт боюнча аскер кызматынын мөөнөтүн 5 жылдан 10 жылга узартуу, ошондой эле куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын начальнигинин мөөнөттүү аскер кызматы каралган тиешелүү мамлекеттик органдын жетекчисинин өтүнүч каты боюнча коргоо маселелерин тескеген ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын жетекчисине мөөнөттүү аскер кызматынын аскер кызматчыларын белгиленген аскер кызматынын мөөнөтүнөн ашык, бирок 2 айдан ашпаган убакытка чейин аскер кызматында калтырууга укук берилет деп айтылат билдирүүдө. Мыйзам 7-июнда жогорку кеңеш тарабынан кабыл алынган. Булак Супер KG. Кыргызстанда октябрдан тарта пенсия көтөрүлүшү мүмкүн. Өлкөдө 1-октябрдан тарта пенсиянын өлчөмүн кеминде 500 сомго көтөрүү пландалууда. Аталган токтом долбоорун социалдык фонд иштеп чыгып, коомдук талкууга коюлду. Токтом долбооруна ылайык ушул жылдын 1-октябрдан тарта пенсиянын камсыздандыруу бөлүктөрүнүн өлчөмүнө индексациялоо коэффициентинин 1,38 өлчөмүндө бекитүү сунушталууда. Мында пенсиянын камсыздандыруу бөлүгү эң аз дегенде 500 сомго көбөйтүлмөкчү. Ал эми министрлер кабинети бул үчүн 3 миллиард 975 миллион 843 миң 900 сомду кароону пландап жатат. Ошондой эле көбөйтүлгөндөн кийин пенсиянын орточо көлөмү 9413 сомду түзүп, азыркыга караганда 1728 сомго көбүрөөк болору маалымдалды. Акыркы расмий маалыматтарга караганда өлкөдө пенсионерлердин саны 765,6 миң адамды түзөт. Булак Супер KG. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакеевдин иниси жаңы кызматка дайындалды. Маалыматка ылайык Жыргалбек Шакеев Ленин районуна аким болду. Тиешелүү буйрукка кала мэри Эмилбек Абдыкадыров кол койду. Белгилей кетсек, ал буга чейин Аксы жана Чүй райондорунда аким болуп иштеген. Булак Назар News KG. Таласта тойдон кайтып келе жаткан 4 жигиттин өмүрү кыйылды. Суу-Самыр Талас-Тараз унаа жолунун тилкесинде жол кырсыгы катталып, анын кесепетинен 4 жаш жигит каза болду. Бул тууралуу Турмуш басылмасы жазды. 16-июль күнү саат 6:00 чамасында Суу-Самыр Талас-Тараз унаа жолунун 48-чакырымында Айтматов районунун аймагында Toyota Вендом үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу 1994-жылы туулган Жаран рулду башкара албай, натыйжада унаа оодарылып, дарактарды сүзгөн. Кырсыктан унаанын 4 жүргүнчүсү каза болуп, айдоочу оорукананын жанандыруу бөлүмүнө жеткирилген. Жабыркаган айдоочу Айтматов районунун аймактык ооруканасына жеткирилген. Дарыгерлер ага баш мээнин жабык жаракаты, баш мээсинин контузиясы жана акырек сөөктөрү сынган деген диагноз коюлуп, учурда комада жатат. Медициналык мекемеден билдиришкендей, жабырлануучунун жакындары аны Бишкек шаарындагы медициналык мекемеге которууну караштырууда. Аны менен кошо машинада дагы 4 адам болгон. Шекер айылынын тургундары
Чоң Кара Буура айылынын тургуну. Жогоруда аты аталгандардын бардыгы каза тапкан. Алар үйлөнүү тойдон кайтып келе жатышкан. Булак Назар News KG.